Адам дайыма максат коюп жашаш керек. Максатсыз адам деңизде калкып жаткан кайгысы малдайт. Шамал кайсыл жакка агышса, түртсө, ошол жакка көздөй агат экен. Салам достор, амансыздарбы? Бүгүн менин колума аябай сонун нерсе тийди. Бул жаңылыкты мен эмнегедир уккан эмескем да, укканда аябай сүйүндүм, мисилдедим, бирок мен интернеттен бул нерсе жөнүндө информация таба алган жокмун, тилекке каршы. Андыктан балким сиздер да издесеңиздер бул видео сиздерге пайдалуу болот деген үмүттөмүн. Видео тартууну чечтим. Ийгилик күндөлүгү. Уктуңуздар беле? Аябай сонун экен. Ийгилик күндөлүгү. Негизи азыр киришүү жасайбыз ичине. Биринчи сырткы бөлүгүнөн баштасак. Сырты каттуу, кара түстө жана бордовый, кочкол кызыл түстө дагы көрдүм интернеттен. Ичинде ушунчалык чындыгында адамга пайдалуу сонун нерселер бар экен да. Бул күндөлүктү мен көргөндө эле сразу меники болушун кааладым да, анткени мен максаттарым жетүүнү каалап, бирок жетпей жүргөн нерселерим бар эле да. Бул күндөлүктө ушунчалык мага күч бере турган, мотивация бере турган нерселерди таптым да. Билесиздер, адамга дайыма мотивация керек, адам дайыма эзилденип туруш керек. Же бир адам күчтүү, сен кыла аласың, сенин колуңан келет деген нерселер колдоо болсо, негизи айымдарга, аял кишиге, адам затына адам жада калса тоону дагы ашып өтө алат экен да. Андыктан ар бир адамга мотивация сөзсүз болбосом, сиздерди өзүңүздөрдүн максатыңыздарга жеткизүүчү нерселер бар экен деп айта алам да. Ишенич менен айта алам. Буюрса баарыбыз биргеликте ушул 2020 жылда максаттарыбызга жетип, кандай максаттар болсо ага 100% жетүүгө аракет жасайлы, күч коротолу. Өмүрүбүз өтүп кетип да, көздү ачып жумганча эле, эртең бүрсүгүнү деп атканча эле уже 2021-22 жыл келет, биздин жашыбыз улгаят жана алсыз боло баштайбыз. Тишиң барда таш чайна деп. Эмне үчүн? Бул сөздө аябай терең маани бар да. Чечмелеп көрсөк, мындай ата бабаларыбыз жөн эле айтып койгон эмес да бул нерсеничи. Ошол өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экен, күчү, башыбызда акылыбыз болгондон кийин бул нерсени биз туура пайдаланышыбыз керек да, туура нерселерге пайдаланышыбыз. Ушул Кудай деле бизди, мисалы, айбандардан, жандуу нерселерден ушунчалык үстүн кылып жарат. Айбандарга деле биз приказ берип, сүтүн алып, же болбосо койдун этин жеп, ушинтип приказ берип атпайбызбы? Ушунчалык улуу жаратыптыр да бизди. Биз ошол нерсени туура пайдаланышыбыз керек деген. Биз эмне кылышыбыз керек? Кыялданышыбыз керек, максат кылышыбыз керек да. Ушул нерсени мен кыла алам, мен жете алам, мен кылышым керек. Эмне үчүн? Адам кылганды адам кылат. Башка чет мамлекет, Европадагы адамдар, илимпоздор кылып алып атат. Эмнеге биз кыргыздар эмнеге кыла албайбыз да ошол нерсени? Биз дагы кылсак болот. Биздин дагы колубуздан келет да. Башкалардан үйрөнүп, өзүбүздү мотивациялап, жакшы нерселер, жакшы китептерди окуп, сөзсүз адам өнүгүп, өсүп, жакшы нерселерге жетиш үчүн сөзсүз китеп окуш керек. Эмне үчүн? Кружкада суу жок болсо, ал ташалбайт, анткени анда суу жок. А кружкада канчалык толуу суу болсо, суу куйсаңыз ашат. Сиздин дагы билимиңиз ошол сыңарада. Кружка сыяктуу билимиңиздерди канчалык толтурсаңыздар, жаңы билим келсе, сиздер ошону сразу бирөөгө бергени, бирөө менен бөлүшкөнү аракет кыласыздар да. Андыктан эмне? Биз илимибизди, билимибизди топтошубуз керек да. Бул жака эле топтой бербей. Илим канчалык, билим, информация канчалык сизде кала турган, мындай сиңиштүү болот, билесизби? Качан сиз ал информация менен бөлүшкөндө, качан сиз бирөөгө айтып бергенде, үйрөткөндө сизде жакшы да эсте калат да. Андыктан биз билген нерсебизди башкаларга үйрөтүш үчүн өзүбүздү толтурушубуз керек. Өзүбүздү толтуруш үчүн албетте китеп окушубуз керек. Жасап берем. Буюрса бул күндөлүк менен биз жакшы максаттарга жетебиз деген үмүттөмүн. Мен бул күндөлүктөн алыш максатым, эң биринчи максатым, мен жакшы келин болоюн деп чечтим да. Жакшы келин дегенде бат-бат кыймылдаган, иштеримди жакшы кылган. Булга планды жазганда мен ошол бүт мага мындай жүрөгүмдө мына ишти кылышым керек, мына ишти кылышым керек деп башында пландап койсоң да, жүрөгүмдө өйгөн иштерим бардыгын бүтүрүп, мен жакшы видеолорду, жакшы изилдөөлөрдү жасагым келет да. Ошон үчүн мен бул планды алдым. Буюрса бул план күндөлүк менен мен
ошол иштерими күндө жасай турган иштерими жана кандай видеолор менен сиздер менен тартып бөлүшө тургандыгымды баарын жазамын. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи сыртында эле ийгилик күндөлүгү деп турат. Бул жөн гана күндөлүк эмес да, бул ийгилик күндөлүгү. Мен жылдап күттүм жашоомдун өзгөрүшүн. Эми билдим жашоо менин өзгөрүшүмдү күткөнүмдү. Бардык адам жашоонун өзгөрүшүн каалайт, жакшы жактарга өзгөрүшүн каалайт, жакшы шарттарда жашашты каалайт. Негизи адам өзүнө жакшылык каалайт. Бирок ошол жакшылык өзү эле келип калбайт экен. Өзгөртүшүбүз керек да өзүбүз. Өзүбүздүн жашообузду өзүбүз өзгөртүшүбүз керек. Аракет кылышыбыз керек, тынбай мээнет кылышыбыз керек, өзүбүздүн үстүбүздөн иштешибиз керек. Ачканда эле ийгилик күндөлүгү деген Алмаз Жумабеков экен негиздөөчүсү, бул ийгилик күндөлүгүнүн негиздөөчүсү. Эч качан күнүңүздү баштабаңыз дейт. Эч качан күнүңүздү баштабаңыз дейт. Эгер ал күнүңүз кагаз бетине пландалбаса. Чындыгында мындай биз башыбызда мынанды кылышыбыз керек деп пландап коебуз го, бирок чаржайыт болуп кетет да. Мен качан кагаз бетине жазганымда мен анан ошентип чаржайыт болуп аткандай бир эки стикерге жаздым. Жатарда эмнелерди кылып жатышым керек. Эртең мен эмнелерди кылып жатышым керек. Мисалы мен жатарда кухняны колдонобуз, ал жакты пылесостоп же шыпырып тазалап, кызымдын буюмдарын жыйнап, эртең турганда эмне кылышым керек, дагы ошол иштерди жазып койгом да. Ар ким унутат, бирок калем унутпайт дейт го. Андыктан жазышыбыз керек экен. Бул жерде атыбыз бар экен. Жана фамилиябыз, албетте, жана телефон номерибиз, жана имейлибиз бар экен. Карасаңыздар, ийгилик күндөлүгү атыбыз, фамилиябыз, телефон номерибиз жана имейлибиз. Азыркы учурда имейлсиз күн өтпөйт. Сөзсүз имейл керек. Google'га кирсеңиз деле имейл, YouTube'га кирем десеңиз деле имейл, Gmail болуш керек, сөзсүз. Биздин паспортубуз десек дагы болот. Ийгилик бул сен деген негизи бул китеп бар экен, жана Instagram баракчасы ийгилик бул сен official деген баракчасы бар экен, кирип көрсөңүздөр болот. Жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни бар экен. Бул жерде биздин картабыз дагы бар экен, Кыргызстандын картасы, жана бул жерде гимн бар экен. Андан кийинки бетте эле календар бар экен, 2019, 2020 жана 2021. Бул эмне сиздин дагы да кийинки 2001 жылга чейин пландай берсеңиздер болот экен деген. Дайыма жаныңызда жүрөт да календар. Мурун биз мектепте окуп жүргөндө календарды мындай кичинекей ID картабызга окшогон календарларды колдонот эле. Кичике кимде календар бар деп журнал толтурарда сурайт эле да. Азыр болсо эмне бардык эле телефон, калькулятор деле телефондо бар, календар деле, башка нерселер деле. Бардыгы бар. Андан соң бул жерде ошол эле телефон, байланыш номерлери. Албетте байланыш номер телефонго жазышыңыз мүмкүн, бирок ар кандай окуя болуп калышы мүмкүн, телефонуңуз бузулуп калышы мүмкүн, же формат болуп кетиши мүмкүн, же бир нерселер өчүп кетиши мүмкүн. Андыктан жакын адамдарыңыздын телефон номериңиздерди жазып алыш үчүн дагы бизге кам көрүп тур. Ийгилик күндөлүгү деген сонун бул жерде Алмаз Жумабеков бизге кеңешин бериптир да. Азыр муну баарыбыз окуйбуз. Ийгилик күндөлүгү. Кайсы гана ийгиликтүү адамдар тууралуу китеп, журналдарды окубаңыз, бардыгы биринчиден күн тартибин пландаштыруудан башташкан. Бул ийгилик күндөлүгүнүн өзгөчөлүгү, ошол нерсени айтып кетейин, калгандарын өзүңүздөр окуп аласыздар деген үмүттөмүн. Ийгиликке умтулуу сезимин бекемдеп, аракет жасоого жана убада берүүгө. Бул күндөлүктө убада берилет экенбиз. Биринчи бул жерде убада. Мен Паланчаев күнчө аты жөнүңүз жазылат экен, ийгилик күндөлүгүн колдонууга киришип жатып, күн, ай, жылды жазат экенбиз биринчи очередте. Баштап, ошол күндөн баштап же, окуумду, жумушумду, бизнесимди ушул нерсеге ийгиликке жетүү үчүн күндөлүгүн колдонуп, ар бир күнүмдү пландап, алдыга койгон максаттарыма, идеяларымы ишке ашырууга, убактымды туура колдонууга, өсүп өнүгүү, коомго пайда алып келүүчү жана ийгилик күндөлүгүндө коюлган ар бир күн жумага белгиленген милдеттеримди кыйындыгына карабай жазып аткарууга убада берем дейт. Бүгүндөн баштап берген убадамды бузбайм дейт. Максатыма жетүү үчүн план түзүп, ошол план менен жашоого киришем деп. Бул ошол абзацты
бул жерге көчүрүп жазышыбыз керек экен. Анткени биз убада берип 5 жылдан кийин өзүңүз кандай жашоодо жашап жатканыңызды элестетесиз. Ошол жөнүндө жазат экенбиз. Андан соң сиздин максатыңыз иш жүзүнө ашуу үчүн жакынкы айларга болгон пландарыңыз. Жакынкы айларга болгон пландарыңыз. 1-2 ай же 3 ай, ошол пландарыңыз. Сиздин максатыңызга жеткирүүчү принциптер. Бул жерде принциптер бар экен. 14 принциптер жазыптыр бизде. Негизи биринчиси ар күнү эрте туруу. Бул сөзсүз, ийгиликке жетүүчү адамдар саат 4-төн 5-те турушат. Ийгиликке жетип атышат. Биз бул жерде критерийлер бар экен. Бүгүнкү жумуш эртеңки калтырбоо, бүгүнкү күнгө чейин мүмкүн эмес болгон нерселер жасап баштоо. Ушул сыяктуу нерселер бар экен. Сиздин бүгүнкү абалыңыз, азыркы учурда кандай абалдасыз ойлонуп көрүңүз. Ушул күнгө чейин колдонуп келген адаттарыңызды жыйынтыгы. Колдонуп келген адаттарыбыздын, привычка характерлерибиздин жыйынтыгы. Эмнеге жетиштиңиз, кандай жыйынтыктарга жетиштиңиз. Бул жыйынтык менен макул болбосоңуз, анда адаттарыңызды алмаштырыңыз. Биз адаттарыбызды алмаштырышыбыз керек экен. Бул жакта бүгүнкү күнгө чейинки ар күнү колдонуп келген адаттарыңызды жазат экенбиз, баарын жазат экенбиз. Андан соң бүгүндөн баштап колдонууга жаңы адаттар. Сиз мисалы сабыры жок болсоңуз, сабырдуу болууга чакырат экен да. Капалаңкы мындай түнт болуп жүргөн болсоңуз, балким жылмайып жүргөнү, шайыр жүргөнү, сизде ошол нерселер калыбыңыздар. Аябай сонун нерсеси, ар бир күнгө жаңы мотивациялар бар экен да. Бул ар бир күндө башкача мотивациялар бар экен дагы. Андан сиз бул күндөлүктү кантип толтурам деп ойлобой эткенсиз да. Анткени бул күндөлүктө баары критерий, эмне жазышыңыз керек, кайерге кандай эмнелерди жазышыңыз керек, баардыгы бар экен. Жана эң өзгөчөлүк нерсе бул жерде кыялыңыздагы сүрөтүңүздү тартыңыз деген жер бар экен да. Сүрөттөр бар экен сиздерде. Сиз бизди жана максатыбызга жеткирүүчү сонун сүрөттөр бар экен. Анткени бул сүрөт тартуу дагы стрессти алат го. Сүрөт тартуу, сүрөт бою жакшы көргөн ишиңизди кылуу бул стрессти алгандай эле. Бул нерселер дагы сизге пайда берет деген үмүттөбүз. Анан бүгүнкү күндөн канча пайыз максаттуу колдоно алдыңыз, максатыңызга канчалык жете алдыңыз, процентин жазат экенсиз жана колуңузду жазат экенсиз. Жаңы идеялар, бүгүнкү ийгиликтер, киреше, чыгаша, бүгүнкү чечимдер, колдонулган принциптер, дагы аябай сонун экен. Додо сааттары менен бар экен, жада калса. Ошол бул чыныгына бир жылга жетет деген үмүттөмүн. Жазуулар бар экен. Өзүңүздүн жазууларыңызды, балким кандайдыр бир нерсени жазгыңыз келсе, келечекте кандай болууну кааласаңыз же кандай характерлерди же мүнөздөрдү жактырбайсыз, ошолорду жазып койсоңуз, биздин өзүңүзгө күмүш кулабыбызга күмүш сырга болот деген үмүттөмүн. Ошондой. Бул жерде өзүнүн контагы бар экен. Бул болгону 200 сом экен. Мен сурап көрсөм 200 сом деп байланышып көрдүм. Кызы. Ошол, андыктан алга максат коелу. Буйруса максатыбызга бирге жетели деген үмүттөмүн. Амандашканча сак саламатта калыңыз, жана каналыма жазылганды, лайк койгонду, подписаться эткенди унутпаңыздар. Амандашканча.